Былтыр Казакстан менен Түркиянын ортосундагы соода жүгүртүү 6 миллиард долларга жеткен. Бирок бул чек эмес. Келечекте эки тараптуу сооданын көлөмү 10 миллиард долларга жетиши мүмкүн. Касым-Жомарт Токаев менен Түркиянын улуттук мажлисинин төрагасы Нуман Куртулмуштун жолугушуусунда Казакстан менен Түркиянын ортосундагы кеңейтилген стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө маселелери талкууланды. Тараптар Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн кызматташтыгын тереңдетүү, ошондой эле башка эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүү маселелери боюнча пикир алмашты. Мамлекет башчысы парламенттик дипломатиянын дараметин жогору баалады. Өз кезегинде Нуман Куртулмуш өлкөлөр ортосундагы соода, өнөр жай, энергетика жана айыл чарба тармагындагы өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрүн белгиледи. Касым-Жомарт Токаев түрк спортчулары үстүздөгү жылдын аягына айында Астанада өтө турган 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жигердүү катышаарына ишенимин билдирди. Карым-катнашыбыздын албети өтө зор, сондуктан келечекте 10 миллиардка жетет деп билебиз. Бүгүнкү кездесүү достук жана ынтымакташтык тууралуу келишимдин 30 жылдыгы карсаңында. Бүгүнкү жолугушуу достук жана кызматташтык келишиминин 30 жылдыгынын алдында өтүп жатат. Бул символикалык мааниге ээ. Жакында кесиптешим Режеп Тайып Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштүк. Биз дайыма байланыштабыз. Биздин өлкөлөр ортосундагы диалог абдан жемиштүү өнүгүп жатат. Түркия Казакстандагы 5 ири соода өнөктөштүн жана 10 ири инвестордун бири. Казакстандын эң ири 5 сауда серіктесінің бири. Сонымен катар башты 10 инвестордун катарына киреді. Казакстан биздин ата-бабаларыбыздын жери. Ошондой эле бүткүл түрк дүйнөсүн бириктирген руханий насаатчы Кожа Ахмет Яссауийнин кичи мекени. Эртең Түркистандагы ыйык жерлерди зыярат кылып, Кожа Ахмет Яссауий атындагы эл аралык казак-түрк университетинде конференция өткөрөбүз. Казакстан сиздин жетекчилигиңиз менен өнүгүүнүн жаңы этабына кадам таштап, натыйжалуу саясий, экономикалык жана социалдык реформалар жүргүзүлүп жатат. Мунун баары өлкөңүздүн гүлдөп өнүгүшүнө оң таасирин тийгизет деп ишенем. Түркия менен Казакстандын ортосундагы кызматташтык мындан ары да чыңдала берерине шегим жок.